Орусияда камакка алынган белгилүү оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын жаңы иликтөөсү жарыяланды. Андагы иликтөөдө Навальный Геленджик курорттук шаарында Орусиянын президенти Владимир Путинге таандык көз жоосун алган хан сарайы тууралуу жана анын курулушун каржылоо булактарын аныктап чыккан. Ага ылайык иликтөөдө Путин коррупциялык схемалар аркылуу бул иштери каржыланганы белгиленген. Ошондой эле видео тасманын кириш сөзүндө иликтөөдөгү башкы каарман Владимир Путинден коркпостон бул тасманы Навальный Россияга кайткандан кийин жарыялоону пландаганы айтылат. Тагыраагы бул иликтөө Навальный камакка алынган электе даярдалган. Путиндин хан сарайы деп аталган Кара деңиздин жээгиндеги бул имарат 2005-2010 жылдары курулган. Имараттын аянты 17 000 чарчы метр. Анын азыркы баасы 100 миллиард рубль акчага тет экени айтылат. Ошондой эле хан сарайга кошумча 7 000 гектар жер бөлүнүп, анда чиркөө, 80 метрлик көпүрө, хоккей ойноого жер алдында курулган муз аянтчасы, өзүнчө конок үй жана кошумча тамдар, анан калса шарап чыгаруучу ишкана тургузулганы тасмада көрсөтүлөт. Бирок бул иликтөө боюнча Кремль үн катып четке кагууда. Тагыраагы президенттин басма сөз катчысы Дмитрий Песков хан сарайы тууралуу тасманы баягы эле эскир, бир топ жыл мурун эле Путиндин эч кандай сарайы жок экенин түшүндүргөнбүз деп жооп берди.